Салам достор, менин каналым албетте айымдар үчүн болгончу. Бүгүн айымдардын кухняда болгон бир көрүнүштөрдөн пайдалуу бир нерсе чыгаргым келет. Биз азыркы учурда айымдар ашканада жумуш кылган айымдар идиш аяк жууганда меласыз элестете албайбыз. Мен дагы ошондой болчумун. Бирок ошол биз колдонгон эле мела ден соолугубузга аябай зыяны чоң экен да. Аны 5-6 кетпейт экен. Андыктан мындай бул зыяндуу нерседен мен кутулуш максатында кайненем экөөбүз бир сонун чечим таптык. Бул күлдөн мела жасайбыз кадимки эле. Ошол адамдар чындыгында нерсени баалабайт дейт го, кадырын билбейт экенбиз. Убакыт жана ден соолугубуздун кадырын билели. Ата-бабаларыбыз бизге чейин күлдү кир жуучу жана идиш жуучу каражат катары колдонуп келген. Эгер карайган идиштер болсо, казанга салып, сууну кайнатып, идиштериңизди салып койсоңуз, апа кайгылып коет. Жана буну бекер бул. Ишенимдүү эмнеден жасалды деп ойлонбойсуз жана идишиңиз таптаза кычыраган бойдон калат. Мына биз да сууну куюп жакшылап аралаштырып алдык. Эми бетиндеги бөлүгүн, калдыктарды жакшылап тазалап алабыз. Тазалап алганыбыздан соң муну идиш жууганы колдоно берсеңиз болот. Мына ушундай достор, пайдалуу болду деп ойлойм. Сиз дагы үйүңүздө жасаңыз, колдонуңуз. Эгер чындыгында эле ден соолугуңузга күйсөңүз, ден соолугуңуз сиз үчүн маанилүү болсо, кадырын билейин десеңиз, бул методикага өтүшүңүздү сунуштайт элем. Андыктан көрүшкөнчө